Кылым караткан ош шаары. Шаардын көркүнө көрк кошуп турган Даңазалуу, Сулаймантоо. Ооба, баары баягыдай эле бакашакка түшкөн айтылуу ош базары. Асман мелжиген көп кабаттуу үйлөр. Мындагы көп улуттуу калктын мамур-жумур болуп ынтымакта, тынчтыкта балдары менен бапырап бактылуу жашап жатканына салым кошкон эр азаматтар бар экендигин баары эле жакшы биле беришпейт. Биздин баяныбыз мына ушундай бейпил жашоону элине тартуулап, бирок өздөрү өмүрлөрү менен кош айтышкан эр азаматтарыбыздын бири Адылбек Карабаевич Султанов жөнүндө болмокчу. Султанов Адылбек Карабаевич милициянын полковниги, билими жогорку, юрист. 1967 жылы 2 август күнү Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Каратай айылында төрөлгөн. 70-жылы 14-жылда келин болуп түшкөм ушу үйгө. Ошондо 3 жашар бала болчу. Томпойгон, болпойгон, кашы көз капкара сулуу бала болчу. Анан бир немени жыгашты мойнуна комуз кылып басып алып, ошондо токондун жаңыдан бир немеси чыккан, огону. Дайыма кирип чыгып ошону ырдап жүрчү. Ошо биздин көз алдыбызда чоңойду, окуду. Мен 4-cü klassdan jogorу jagы 8-ci klasska чейин мен класс жетекчи болдум. Аябай сонун окуйт эле. Шоктонуп кичине кыздарга тийишип койсо урушуп коет элем. Анан немеси биринчи выпускада дагы биринчи турат. Биринчи катардын биринчисинде. Балдардын эң алдыңкылары эле. Орус тил чечекеси болом. Бул адилдин патриоттугун кичинекейинен эле памдагам деп окутуп. Мен 7-ci класстан баштап окутканмын. Аябай тың сонун окуга, анын үстүнө орус тилге кызыгат эле. Мен окуйм эжеке. Эжеке дейт эле, жеңе дебейт эле. Жеңе дештен уялам эле. Мен окуйм эжеке, мен орус тилден жакшы окушум керек деп. Анан ошол маалда патриотизм деп аябай неме чыккан. Патриотизмге үйрөтүү деп балдарды. Ошого биз дагы ошого аракет кылчу элек. Анан бир эсимде сын артиллериста деген темадан сабак өтүп калдык. Ал өз атасы баласын тылга жөнөтүп, ошол жерден өзүнүн координаты, ошол жерден атышка туура келет. Атасы ыйлап жүрүп аттырат да. Ошондо Адил: "Эжеке карасаңыз аталар да, баласына аябай. Мен да ушундай болушум керек, ушундай герой болушум керек." деп эле сабак өтүп атсак, тура калып эле ошентип өзү неме кылып калды. Мен ушундай патриот, сиз бизди көп эле патриот кылып жүрдүңүз ажы деп калчу эле. Адыл кара тумалак, кашы көзү кара, ушундай бала эле, орто бойлуу, өтө бийик эмес. Анан кийин денеси чымыр, ошол кезде эле спортсмен бир нерсе чыгат деп элестечүбүз. Класста 27-28 окуучу бар болсо, ошолордун алдыңкы окуучулардан Адил уюштуруучу. Ал мезгилде биз кара жумуштарга, пактага, жаганага, Мекке жаганелегени ошондойлорго барат. Ошол жумуштарда да активдүү эле мындай жалкоолонуп, кээ бир балдарга окшоп жата калып, тура калып качкан адам болгон эмес да Адил. Эми кичинекей кезден Адыл досу ошо мындай тырышчак бала эле. Балдардын ичинен баары ушунчалык мындай тырышчак эле. Анан мындай бир иштер жасаганда жөндөмдүү эле да, бир иштер жасаганга, анан мындай иш чараларды уюштурганда жакшы иш ошолорду уюштурат эле. Анан досум ушунчалык нерсе баягы гитарада ойнойт эле. Өзү туулуп өскөн айылдагы орто мектепти аяктаган соң 1985-1987 жылдар аралыгында Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1989 жылдын июнь айынан октябрь айына чейинки мезгилде Россиянын Томский облусуна караштуу Бакчар райондук ички иштер бөлүмүндө милиционер болуп кызмат өтөгөн. Булар өзү 3 жыл 6 кыз эле. Онду бүткөндөн кийин менин бир тууган иним Томскийде иштейдилер да. Онду бүткөндөн кийин анын оğlu алып кетти немеге, Томскийге. Ошол жерде чарбада иштеп жүрүштү булар.
Анан чарбада иштеп жүргөндөн кийин анан ояктан направление алып Бишкектеги милицейский школга тапшырып ошол жерден бүттү да. Томскийде укам иштейт эле, ошонун аркасынан кетти. Укам келип алып кетти эки укамды. Апарып экөөнү тең ошол жерге УУД ишке киргизди. Бакшарскийде участковый болуп иштеди. Кийин келип анан Бишкекке прямо үйүнө келбестен Бишкекке келип окууга тапшырып, ошол жерде тапкан пулуна апам ушундай пальто кие элек деп тапкан пулуна ошо апасына пальто алып менен берип ийди. 1989 жылдын октябрь айынан 1991 жылдын октябрь айына чейинки аралыкта Фрунзедеги милициянын атайын окуу жайында курсант катары билим алган. Чындыгында мен Султанов Адыл Карабаевич менен чогуу окудум. Ошондо СССРден Бишкектеги милициянын атайын орто мектеби болчу. Ошол орто мектепте 90-жылы биз окуп атканда Адыл Карабаевич Омскеден которулуп келген. Которулуп келген биз менен чогуу окуп калды. Анан келгенде эле ошондо таанышып, өзүнө тыкан, мыкты жигит экенин байкадым да. Мен ошол өзүбүздүн курсташтардын ичинде староста болчумун. Бардыгына ошол жерде чогуу окуган эки взвод бар эле. Эки взводдун бирөөсүндө Адыл Карабаевич окуган. Анан кийин эле чогуу жүрүп калдык. Мен байкашымга караганда аябай аракетчил жигит экен. Бир келечеги бар жигит экен. Ошону мен байкадым. Анан көздөстөшүп калдык. Ошо менен ошол окууну бүткөндөн кийин дагы көп жыл чогуу бирге жүрүп калдык. Окуп жүргөндө анын жакшы касиеттери бар эле. Şu жакшы сапаттарын айта кетсем, ал окууга аябай чын дил менен берилип, чындап окуйт эле. Түнкү саат 12-1ге чейин сабак жасат элек. Кечинде болсо, ошол кечинде кечки тамак жегенден кийин бир аздан эс алып турган экөө спорт залга барат элек. Спорт залга барып 2 саат, 3 саат чарчаганча ошол жерден тренировка кылып туруп, андан кийин келип жуунуп таранып алып турган сабак жазат элек. Түнкү 12-1ге чейин сабак жазып, анан эртең менен сабакка даярданып окуйт элек. Ошондо ушунчалык тырышчаак жигит эле. Эч бир сабакты калтырбайт эле. Тартиби дагы жакшы болчу. Сабак окуганда дагы абдан жакшы окучу, отличник болчу. Адыл Карабаевич менен мен 1989 жылы Бишкектеги атайын милициянын мектебинде таанышып калганбыз, бирге окуп, ошол жерден баштап билем Адыл Карабаевичти. Бир окуп жүргөндө Адыл Карабаевич чогуу жүрөт элек, аябай немеге кызыкчу эле, спортко. Мен Ош шаардык ички иштер башкармасына аймактык тескөөчү болуп иштедим. Ошодон баштап 2018 жылга чейин аймактык тескөөчү болуп иштедим. Адыл Карабаевич кылмыш иликтөө бөлүмүнө келип иштеди. Ошондо мен тейлеген аймакта Адыл Карабаевич ошол жерде занальник болуп тейлеп жүрдү. Аталган окуу жайды аяктаган соң 1992 жылдын ноябрь айына чейин Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн 2-чи милиция бөлүмчөсүндө опер уполномоченный, 1992 жылдан 1995 жылдын апрель айына чейин ошол эле бөлүмдө ага опер уполномоченный, 1995 жылдын апрель айынан 1998 жылдын сентябрь айына чейинки мезгилдерде кылмыш иликтөө бөлүмүнүн орун басары начальниги кызматтарында эмгектенген. Адыл Карабаевич Султанов биздин ички иштер органдарынын бир мындай көзгө илинген күчтүү кызматкерлеринен бири болчу эле. Мен 1997 жылы июнь айында Ош шаардык ички иштер башкармалыгына начальник болуп келип,
иштеп калдым. Ошол мезгилде бир аз кадр алмаштыруулар болуп туруп, анан кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн начальнигин тандоо керек болуп калды. Ошол кызматкерлердин мындай баардыгы менен беседа кылып, сүйлөшүп көрүп, анан жумуш жыйынтыктарын, результаттарын изучать этип, ошол Адыл Карабаевди өзгөчө маанилүү иштер боюнча ыкчам өкүл болуп иштеп аткан мезгил экен. Ошол жерден ошол кылмышкерлерди издөө бөлүмүнө начальник кылып дайындаганбыз. Ошол мен 2000-жылдын январына чейин 2,5 жылдай ашык иштеп калдым. Ошол мезгилдин ичинде ошол Султанов Адыл абдан жакшы көрсөткүчтөргө жетишип, жакшы иштеди, өзүн көрсөттү да, как жетекчи катарында оор кылмыштардын бетин ачуу боюнча. Ошол мезгилдерде оор кылмыштардын почти бардыгы 100% бети ачылган да. Анан өзү мындай топтогон коллективи дагы абдан мындай жакшы күчтүү балдар болуп иштешиле. Булар Өмүрзаков Сүйүн, Абжалов Каныбек, Тургунбаев Маматали, Маметов Медетбек болушуп, ошол бир мезгилдерде ошол опера болуп иштешип, ошол шаардык ички иштер бөлүмүнүн ошол кылмышкерлерди издөө багыты боюнча көрсөткүчүн өтө жогору көтөрүшкөн. Эсимде бар, ошол мезгилде республикада көрсөткүчтөр эң алдыңкылардан болуп, бир нече биздин кызматкерлерибиз мамлекеттик сыйлыктарга чейин алышкан. Султанов Адылбек Карабаевич менен мен 93-жылдан 97-ге чейин Орский ГОУД эле, ошол жерде мен замначальник ГОУД болуп келгенмин. Анда Султанов Омадин деп койчук, азыркы ХБК, Шайтөбө, берки базардын үстү полностью ошолорго карачу эле Омадинге. Ошол жерде старший эле. Уголовный розысканын группанын отделениянын старший эле. 5-6 адам болуп иштешчи. 93-жылы старший лейтенант эле мен келгенде ал. Анан где-то 95-жылы начальник Аурга аны биз жылдырдык. Ошо шаарда эле ГОУДга. 95 где-то жаз болуш керек. Жаз айы го. Март-апрелдерде жаштык кылып тарта албайм, тартына отот балдардан баары тең болуп жүргөн балдар да, мен аларга кантип начальник болгондон айттым, бул эми не только сенин каалооң менен, бул биз жетекчилик анда Төленов начальник ГОУД өзүбүздө балдарды көргөзүп деп туруп алды, Адылга токтодук. Ошол кезде сессияда жүргөн экен, мен үйүнө машина жөнөтүп ап келдирип, ана сразу собеседованиеге киргизип, начальник ГОУДга. Ошентип 1 сааттан аны. Ошентип ошо жигит 94-5-жылы начальник Аур болуп, кийин анан УУДга өтүп, кайта начальник Аур болуп иштеди. Султанов Адыл Карабаевич менен биз 1991-жылдын күз айларынан баштап чогуу иштеп калдык. Ал мезгилде ал жаңы окуу жайда бүтүп келип, уголовный розыскага опер полномоченный болуп кирди. Анан ошол мезгилде, бул келген мезгилде мен ГОУДда Ош шаардык ички иштер башкармалыгында отдел кадрдын инспектору болуп иштейт элем. Экөөбүз таанышып ошондо. Андан кийин 1 жылдан кийин мен уголовный розыскага өттүм. Анан чогуу бирге ошол бир бөлүмдө, ошол отделение милиция 1-чи милициялык бөлүмдө ХБК район, Ошский район, ошол жакта биз куратор болуп, ошол жакта тейлеп иштеп калдык. Чогуу бирге иштедик. Ошону менен жашыбыз да тең болгон үчүн өмүрүнүн аягына чейин бирге дос болуп, бирге катташып, үй бүлөлүк катташ болуп, туугандай болуп бирге чогуу жүрдүк. Өтө кичпейил, адамгерчиликтүү, өтө ишке так, сөзүндө турган, ушундай өтө жакшы мамиле кыла турган, достукка бекем, аябай ушундай жакшы сапаттары бар эле. 1998-жылдын сентябрь айынан 2002-жылдын апрель айына чейинки аралыкта Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн өтө оор кылмыштардын бетин ачуу бөлүмчөсүнүн начальниги. 2002-жылдын апрель айынан 2003-жылдын апрелине чейинки мезгилде
Oş облусунун Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин орун басары, 2003 жылдын апрелинен 2005 жылдын июль айына чейинки аралыкта Нарын облусунун Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги, 2005 жылдын июль айынан 2007 жылдын сентябрь айына чейинки убакытта Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары, 2007 жылдын сентябрь айынан 2009 жылдын январь айына чейинки учурда Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги, 2009 жылдын январь айынан 2010 жылдын февраль айына чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары кызматтарында эмгектенген. Мен милицияга киргениме 1991 жылы 19 сентябрда милицияга киргенмин. Ошол милицияга киргенден баштап Адыл Карамаевичти жакшы билем. Как милиция кызматкери катары, как ыкчам кызматкер катары өзүнүн тажрыйбалыгы менен, адамгерчилик, чипейилдиги менен жакшы тааныйм. Адыл Карабаевич УГНРУСКада иштеген маалда мен спецназда элем. Спецназда мен кызыктырып, Чубак Кыланович, Умат Алашымыштар, легендарный оперлерге кирет. Ошолордун тажрыйбасын алып, алардын айтканын кылып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө басаной булардан акыл насаат алып турчу элем. Уурлук ачыш боюнча, грабеж, опсалат талап кылуу боюнча, адам өлтүрүү фактылары боюнча кандай иштеш керек, кандай адамдар менен сүйлөшүш керек, бүт ошол немелерди кылмыш ачуу багыты боюнча дайыма акыл насаатын айтып турчу. Адыл Карабаевичти мен 1996 жылдан 2000 жылга чейин непосредственно бир кабинетте иштештик. Особо тяжкие преступлениялар менен күрөшүп. Эми бул киши боюнча айта турган сөз көп. Действительно, Адыл Карабаевич бул настоящий профессионал, өзүнүн жумушун так билген, жигитче жүргөн. Ондан тышкары Адыл Карабаевичтин качестволору көп. Ушул кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө аябай салымдары чоң. Действительно, күнү түнү дебей мына чогуу иштешип, бул кишини организаторский способностьтары, ondan тышкары адамгерчиликтүү, жигитчилик качестволору аябай күчтүү эле. Ошол мезгилде көп мына оор кылмыштардын бетин ачтык. Анан коллективди постоянно сплоченный кармап, аябай жакшы чоң качестволор бар. Ал эми 2010 жылдын февраль айынан 2010 жылдын 13 июнь күнүнө же өмүрүнүн акыркы көз ирмемдерине чейин Ош облусунун Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги кызматын ээлеп келген. Адыл Карабаевич Султанов боюнча ал кишини бир саатта айтып бере турган киши эмес да. Ал кишинин 43 жашта өмүрү менен кош айтышкан. Андан бери 13 жыл өтүптүр. 13 жылда да канчага деген кыргыз милициясы кылмыш дүйнөсү менен күрөштү, тартипти камсыздады. Адыл Карабаевичтай кыргыз милициясына кылмыштуулук менен күрөштү, коомдук тартипти камсыздоодо, элге кызмат кылууда мындай профессионалдык деңгээл бийик инсандар менен мен дагы көп иштешип калдым. Мен сыймыктанам. Алардын атын атап айтып кетишим керек, анткени ал кишилер дагы бул дүйнөдө ошо кылмыш дүйнөсү менен, уюшкан кылмыштуулук менен күрөштө курман болгондо баатырларча. Алар мына Чыныбек Алиев Тукешевич, анын колунда иштеп калдык. Биздин наставниктер Уран Алиевти айтып кетишим керек. Толкун Шоноевти, Сайдиев, Нурлан, ар бир ушул биздин менен кошо иштеген курман болгон баатырларча кызматкерлер. Мындан атын атабаганда кызматкерлер көп. Булар чыныгы ошол мамлекет өз эгемендүүлүгүн алганда, кылмыш дүйнө өз башын көтөрө баштагандагы ошол этаптарда күрөшүп келген кызматкерлер да, бул тарых эч качан өчпөйт. Кара Суу районунда акыбал, саясий акыбал, оперативдик акыбал жайында
Бул Адыл Султановдун 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча берген маалыматы эле. Өз ишинин мыкты адиси, эли жери, тынчтык үчүн күрөшкөн полковник Ош окуясында тынчтыкты орнотуу үчүн мыкты эмгек жасады. Бирок аягына чыга албастан мыкаачылардын колунан каза тапты. Окуя башталган күнү жубайына эки улуттун ортосунда тынчтыкты сакташым керек деген сөзүн айтып чыгып кеткен Адыл Султанов ошол бойдон үйүнө кайрылып келген жок. Фуркатты мен баса албай калдым. Аябай кыргыз менен өзбек аябай мына жерде каттуу согуш болуп атат, бирок мен Кара Суу районун кармап калышка аракет кылам. Кара Суу шаарын жок дегенге кармап калышка аракет кылам. Тополоңду чыгарбашка аракет кылам. Гүлзат бүт күчүмдү мен Кара Сууга жумшап атам деген бойдон ошо эки элди жараштырам деп туруп баатырларча курман болду. Ошол. Кызмат учурунда эки улутты элдештирем деп Нариман айылына барган Адыл Султанов жана айдоочусу Уран Шамырзаев кылмышкерлердин колунан өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Экинчи жашоо келсе дагы, кайрадан ошол күн келсе дагы, кайрадан жаш болуп, күйөөмө көз, жолдошума көз таанышып калсак, мен кайрадан эле ошол эмени кайталамакмын. Себеби андай киши кылымда биргелик ушундай боорукер киши болчу. Анан кийин кайсы жерге барбайлык мына өзгөндө замначальник роду болуп иштеди. Кочкордо иштеп келдик. Кызылкияда кайсы жерде болсо үй бүлөм деп турчу да. Үй бүлөм, биринчи очередь үй бүлөм. Анан жумушум дейт эле. Ал айтат эле. Менин эки гана мен немем бар. Жүрөгүмдө эки эле айта турган немем сөзүм бар дейт эле. Биринчи үй бүлөм, ата энем, анан кийин экинчи жумушум. Ушудан башка менин эчтекем жок. Жаштыгымда мен алмалдар кичинекей элем, атам как милиционер госслужащий катары билет элем. Кичинемде дагы бизге милиционердин балдары бар деле ошондо керек. Бизге мындай убакыттар башкалардыкындай көп бөлүнбөй, ошого карабастан деле эми атам аракеттенет эле туугандарды чогултуп, бизди көбүрөөк көрүш үчүн атайын мындай родственный собраниялар болуп өткөргөнчү. Мен Сибирский юридический институтту Россияда бүтүп келдим. Академия МВДдан направление алып. Ошол жылы бүттүм, буюрса госструктурада иштеген. Кичине эле мен кыялданып келем да. Кичине эле ошол атамдын формасын көрүп, наручники, табельное оружие, ошолорду көрүп сыймыктанат элем да. Кичине эле мен погонго жакын. Буюрса чоңойгондо ошону ишке ашырам деген ойлор бар эле. Ошого кетип атабыз. Балдары менен чогуу келип, эне бир аш жасап берсеңчи, эне мына ашын жейли деп чогулуп келип, ашты жеп алып чогулуп кетет. Дагы эле ошо көзүмө көрүнөт. Дагы эле эсиме келет. Мындай отурсам эшиктен кирип келгенге окшой берет. Ушундай жакшы сапаттары бар эле. Өзү бул спортко да жакын, чыгармачылыкка да жакын, ырга да жакын. Ошондой мындай айтат го, всесторонне развитый деп. Ошондой бала болчу да. Айтып атпайм, жана ишке келгенге чейин эртең менен жумушка келип атканда ошол күндө жана Алай гостиница тушундагы үйдө жашайт эле. Сулайман тоого чыгып, үстүнө чейин чыгып, кайра чуркап келип түшүп, анан келдим деп жуунуп келип калат эле да. Күндө эртең менен ушундай аябай спортко жакын болчу. Ырга да аябай жакын болчу. Жана кээде оор кылмыштар болуп, биз оор кылмыштарды ачуу бөлүмүндө чогуу иштеп калдык. Ошол жерде иштеп жүргөнүбүздө дагы оор кылмыштар 2-ге чейин, 3-ге чейин иштеп, чарчап, ушундай бир нервиштеп турган мезгилде дагы анан бир ырларды ырдап, баарыбыз маанабызды көтөрүп. Ошол мезгилде аябай популярный болуп жүргөн Бекбой Борбиевдин ырларын аябай жакшы көрчү, ырдачу. Ошол жанагы таза суу барбы сүйүнүн деген ырды. Кыңылдап ошону ырдап жүрчү. Машинада жүргөнүбүздө эле бир көк 01 жүгүлүбүз бар эле. Ошол жүгүлдө баарыбыз ошол Омадиндин балдары жүрөт элек. Кийин тяжкийге алдык, тяжкийди алып жүрдүк аны. Ошол машинеге түшүп алып, ошону ырдап, жолдо кетип атсак деле, келетсак деле, баягы оор кылмыш менен жүрөбүз, вроде бы, но постоянно ошентип көңүлүбүздү көтөрүп жүрчү да. Өз өмүрүн аябастан жасаган аракети, тайманбас эрдиги жана кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда баатырларча курман болгондугу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Адылбек Карабаевич Султанов 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Өзү туулуп өскөн айылындагы орто мектепке Адылбек Султановдун ысмы ыйгарылган.
Адылбек Карабаевич менен замандаш болгонду биз баардыгыбыз сыймыктанышыбыз керек. Мындай жигиттер, мындай кызматкерлер арабызда аз. Эки элдин тынчтыгы үчүн, эки элдештеримди ошол учур мезгил кооптуу болсо дагы өз жанынан коркпой, аябай кооптуу жерге барган өзүнүн шофёру менен бирге. Адылбек Карабаевич эл арасын тарыхты жаратты. Анын аты кыргыз милициясынын тарыхында алтын таңбалар жазылып калды. Анын атына Кара Суу райондук иштер бөлүмүнүн аты берилди. Анын атына келечекте бир канча көчөлөр ыйгарылат. Ошол бөлүмдө иштеген милиция кызматында балдар Адылбек Карабаевичтин баскан жолун эскерсе, ал эми ошол көчөдө жашаган окуучулар өз күндөлүгүнө жазышат. Адылбек Султанов атында көчөдөгү күндешичи. Адылбектин атын алып жүргөнүбүзгө абдан сыймыктанабыз. Мен майда балдарды окутканга келгенимде бир гана Адылбектин патриоттуулугун, Адылбектин адамгерчиликтүүлүгүн, Адылбектин жакшылыктарын гана үйрөтүп баратам, үйрөтүп атам, тарбиялап атам.